Ысык көл облустук мергенчилер жана балыкчылар коомуна жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жапайы жырткычтардын санын кыскартып берүү өтүнүчтөрү менен кайрылып турушат. Бул жолкусунда Ак Суу районундагы Каракол айыл аймагына жакынкы токойлордо чөөлөрдүн кескин көбөйүп кеткендиги кабарланып, мергенчилер буга чара көрүү максатында таң эртеден эле жолго чыгышкан. Карышкыр, чөө баш болгон зыяндуу жырткычтарды азайтып турбаса, жаратылышта тең салмактуулуктун сакталышы кыйындай баштарын окумуштууларда далилдеген жайы бар. Бүгүнкү иш-чара бул ушул жырткычтардын санын азайтуу максатында эң негизгиси. Жырткычтардын санап кетсең, бул эң биринчи жырткыч карышкыр, чөө, сагызган, карга дегендей. Жанагы афганка чымчыктары. Булар абдан чоң жырткычтар. Булар тегеректе жашаган башка ушул өзүбүздүн мергенчилик тармагында колдонулуучу биздин жандыктарга популяциясын аябай терс зыян алып келет да. Анткени булар чөө, например, мисалга алсам, чөө деген бир күндө 3 жандык жейт. Коёнун жейт, кыргоолду жейт. Жаз мезгилинде коён бөжөктөгөндө апрель айында сагызган 50% популяцияны сагызган жеп коет. Ошон үчүн биз мергенчилер ушул биздин коомдун мүчөлөрү өзлөрүнүн күчү менен ушундай иш-чараларга катышып турушат. Мергенчилер жана балыкчылар коомуна облус боюнча 1500 адам мүчө болгон. Коомго мүчө болгонго жараша алардын курал-жаракка бардык уруксат кагаздары бар, мыйзамдуу түрдө иштешет. Мергенчилердин эң эле сакалдуусу Аскат Мадамбеков. Бала кезинен бул өнөргө кызыккан Аскат аба 70 жашка келсе дагы жаштардан калбай, мергенчиликтин ысык суугуна чыдап, бир нерсе атса атпаса дагы бардыгына кайыл болуп, күнү-түнү жүргөн. Бала кезден эле охотник болуп жүрчүмүн. Кичинекей кезден рогаткадан баштап эле дегендей. Анан эми азыр мылтыгым бар, оғдары, эми охотничий союздан удостоверением бар. Эмеден уудун мылтыкка да разрешением бар. Анан биз мен деле бага тоолорго барып эчкитекке атып дегенде ушундай эмем жок. Жөн гана ушу багы карышкыр, шакал болсо ушу загонный охотага чыгып калам. Мындай иш-чараларга мергенчилер коому өз алдынча чыкпайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин аймактагы кызматкерлери дагы активдүү катышып, мергенчиликтин жүрүшүнө көзөмөл кылып турушат. Бүгүн балыкчылар жана мергенчилер коому менен биргеликте иш алып атабыз. Жана зыяндуу жырткычтарды жок кылуу максатында. Жанагы айланын чөйрөгө зыян келтирген чөө, ушундай жанагындай карышкыр зыян келтирген жырткычтарды жок кылуу максатында иш алып атабыз. Азайтып жок кылып коюп турбаса, малга зыян келтирет, элдерге зыян келтирет. Айланын чөйрөгө зыян келтирип, жанагындай кыргоол, коён, башка нерселерди жеп азайтып да. Мергенчилердин жарымы алгач атайын үйрөтүлгөн иттерди кое берип, токой аралап жырткычтарды үркүтө баштаса, калганы 1-2 чакырым алыстыкка барып жайгашты. Аракеттин акыбети кайтып, түшкө чейин бир чөө атууга мүмкүн болду. Зыяндуу жырткычтарга мергенчилик уюштурулган аймактан өзгөчө коргоого алынган эликтер кездешип калгандыгына байланыштуу. Алардын тынчын албоо максатында түштөн кийин мергенчилик башка аймакта уланды. Алмаз Үкүев, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Ысык көл жаңылыктары.